Саламатсыздар, урматтуу регион телеканалынын жалпы көрүүчүлөрү, назарыңыздарда кайрадан эле ачык маек көрсөтүүсү аны алып барган мен Гүлдана Момунова. Бүгүнкү менин маектешим куттуу студиябыздын сыйлуу коногу интернет жылдызы, өзгөчө үндүн ээси Саадат болмокчу. Толук кандуу ырчы болуш үчүн бирөөнүн ырын ырдап жүрө бербей, өзүнүн ыры болуш керек. Мейли эл эмне десе ошо десин, мен элдин айтканын мен жашабайм эч. Мен да айтып коем, кайнененин камырынан кайнем тартышым керек депчи. Айта албай бир сага кабыламын ай, каламын ай. Диридей, диридей. Үнү эркектей деп айтышат. Жакшы ырдай албайт, вокал жетишпейт деп айтышат. Мен ойлогон эмесмин, ушунча ушу уяласың го, мен кат чыгып кетем, анан ашыгым кат чыгып кетем деп ойлогон эмесмин. Саламатсызбы, Саадат? Студиябызга кош келипсиз. Саламатсызбы, кош келдик. Ден соолуктарыңыз кандай? Жакшы жүрөсүзбү? Жакшы, рахмат. Сиздер кандайсыздар? Жакшы, шүгүр. Саадат, мына сизди коомчулук бир интернет айдыңында жакшы бир таанып калышты да. Анын арасында баары бир тааныбагандары бар, жакындан тааный электери бар. Ошон үчүн биздин телекөрүүчүлөр сизди жакындан таанып алуусу үчүн дагы өзүңүз жөнүндө кыскача маалымат айта кетсеңиз. Макул. Саламатсыздарбы? Менин атым Саадат Жыргалбекова. Ошол 2002-жылы Беловодская айылында 29-июнда жарык дүйнөгө келгем. 5 бир тууганмын. 2 байкем, эжем, мен анан кичинекей иним бар. Ошо азыркы маалда үй бүлөлүүмүн, Кудайга шүгүр. Жолдошум, балам бар. Ошол. Анан Саадат, мына сизди коомчулук интернет айдыңында кавер тартып чыгаргандарыңыздан көрүп, таанып, билип калышкан. Анан ушу канча жашыңыздан баштап ырдап баштагансыз? Анан ушу интернетке ырдап жүктөө идеясы качан келген сизге? Негизи үйдө апамдар айтып калышат, мамамдар, сен өзү ошо сүйлөй элекке чейин эле, бут баса элекке чейин эле ошо сүйлөп ырдап баштагансың деп. Анан атам үйдө, бизде атабыз ырчы болчу. Анан ошо мен ошо ырчылык мага ошо негизи ошо атам жактан келген деп айтсам эч жаңылышпайм. Чоң апам, чоң атамдар аябай ырдашчу экен. Ошол интернетке кандай десем, интернетке жакында эле 4-5 ай эле болду да чыкканыбызга. 4-5 ай эле болду, али 1 жылга да жете элек. Бирок андан мурун бир 1-2 жыл мурда телефонго коюп эле ырдап, комуз менен ырдап киргизчүмүн. Бирок анда эми элге таанылып келе жатканда Instagram аккаунтумду взлом кылып алышкан. Ошодон кийин ырдабайм деп көпкө чейин ызаланып жүрүп, анан ошо 1-2-3-4 жыл убакыт өткөндөн кийин барып анан кайра эргүү алып, кайрадан чыгып баштадым, дай буюрса. Азыр жакшы. Бул талант каныңыздарда бар турбайбы? Ооба, атам жактан. Анан музыкалык билимиңиз барбы? Музыкалык билим бар. Мен кичинекей кезимде 2-классыман 6-класска чейин детский музыкальный школада окугам. Азыр болсо Кудай буюрса быйыл жетишпей калдым. Аркы жылы искусствого тапшырайын деген оюм бар, фольклор жаатына буюрса. Анан көбүнчө ошол ырчылардын ырларын кайрадан кавер кылып чыгарасыз, алдыда өзүңүз бир жеке ыр жаздырып, жаңы бир чыгармаларды чыгарайын деген ойлоруңуз барбы? Албетте бар, эми ырчы толук кандуу ырчы болуш үчүн бирөөнүн ырын ырдап жүрө бербей, өзүнүн ыры болуш керек. Сөзсүз түрдө ар бир ырчынын. Кудайга шүгүр, ошо өкүл атабыз Эрландаш, өкүл атабыз ошол мага ыр жазып берген. Ошону той деп жүрүп эле той бердик, свадьбабыз болду. Анан ошо эми тойдон кийин эми тойдун эртеси болот дегендей, тойдон кийин эми ойлонуп, ал жагын аранжировка жагына эми чуркап баштадым буюрса. Жакын арада клип менен кошо, ыры менен кошо көп болсуздар. Сонун. Анан келиңиз, Саадат, бир чыгарма сурана алайм сизден. Көп узабай келиңиз, өзүңүз жактырган бир чыгарманы аткарып берсеңиз болот. Макул. Элмирбек Иманалиев байкебиздин Булбулум аттуу чыгармасын окуйм. Ар кечти ар таңда боздоп сайрап,
азгырып сезимди козгоп сайрап, бир булбул булуп келет күндө, биз жүрчүң алма бакты болжоп сайрап. Ал шактан адашып көгүм калган, ал шактан алмадай сүйүм калган, ал сүйүм булбулга айланганбы, ашыгым издегеми үрүл таңда. Бул кечтең үнүң баспай, булуктуң неге мынчай, булбулум ай. Бали, азаматсыз, үнү булбулдай үнүңүз өчпөсүн, ийгилик каалайбыз. Анан ушул Саадат айтсаңыз, бир ырды мындай кавер кылып тартууда, мисалы сиз бир өзгөчөлүгүңүздү байкайм, башкалар сыяктуу көп учурда телефондон эмес, балким профессионалдуу камерага тартырып чыгарасыз да. Бир убакытты даяр кавер кылып тартуулоо үчүн канча убакыт кетет сизге? Эми башында кыйын болуп жаткан чындыгында. Анткени билген эмесмин, негизи профессионалдуу түргө эле өткөн жакшы экен. Телефон менен ырдап койгон элдин өтүмүн өтпөй да калышы мүмкүн экен. Өтүш аябай кыйын да. Мурда телефон менен ырдап жүрчүмүн, бирок азыр деле ырдайм. Эми прямой эфирлерге кирип, Инстаграм өзүмдүн баракчамда. Анан ушу менин баракчадагы элдерим мындай живой үнгө аябай жакшы көрүшөт. Живой ырдап бер деп эле айтып беришет. Өзүмдүн подписчиктериме, катталуучуларыма живой ырдайм, бирок камерага, профессионалдуу камерага тартылыш үчүн үн сөзсүз түрдө жазылыш керек. Себеби монтаж болот, монтаж болгондо үн ар кайсы жакка учурап кете берет. Ар бир ырдаган сайын адам башкача ырдап баштайт. Башында кыйын болду, азыр оңой эле. Мага үн жаздырып коюш бир эле күн, бир эле сааттык убакытка кетет. Эме кылып тартырып коюш бир 3-4 сааттык убакыт кетет. Ошо менен бир күндө полный бир каверди бүтүрүп койсо болот. Ал монтаж болуп, андай болгуча бир жума балким өтүп кететтир, эми эң узак бир жума болот. 2-3 күндө эле, 2-3 күндө эле чыгарып коет. Эгерде ошого мындай точно ошол каверге отуруп, профессионал түрдө мындай киришсе. Ошол. Анан келиңиз эми жеке жашооңузга дагы өтөлү. Жакында эле ошол Саадат өзүңүздүн сүйлөшкөн жигитиңиз менен баш кошуп, кошкон учуруңуз куттуктайбыз, кошконуңуздар бек болсун. Анан ушул тоюңуз учурунда тарткан бир кавериңиз бар экен, Анан айтсаңыз, Саадат той бүттү, тойдун эртеси да болду. Учурда эми келиндик кызмат кылып аткан учуруңуз болсо керек. Ооба. Кандай келиндик жашоо кандай болуп атат? Эми үйлөнгөнгө чейин кандай эле, үйлөнгөндөн кийин деле андан дагы сонун болду, Кудайга шүгүр. Эч мындай нааразычылыгым жок. Кайын журтум аябай жакшы адамдар. Кайненем менен аябай жакшы мамиледем. Кайненем экөөбүздүн мындай окшош жактарыбыз көп. Жолдошум да тамашалап айтып катышыр, оп окшошсуңар деп. Ошол. Мен да айтып коем, кайнененин камырынан кайненем тартышым керек депчи. Ошол кайненем аябай жакшы адам, кайнатам дагы абдан жакшы адам, Кудайга шүгүр. Кайненебиз, кайнатабыз, бирок биз өзүнчө жашайбыз. Кайненем, кайнатам, апам атамдарга барып конок болуп барып турабыз. Анан Саадат, могу чыгармачыл чөйрөдө жүргөн өзгөчө кыз кишилер үчүн турмуш кургандан кийин чыгармачылыгын алып кетүү бир аз оор болуп калат да. Бул жаатында сизде кандай болуп атат? Үй бүлөңүз, жаңы үй бүлөңүз сиздин чыгармачылыгыңызга кандай мамиле жасайт? Колдошобу? Кудайга шүгүр, жолдошум колдоп жатат. Жолдошумдун арты менен аз чыгып жатам. Кайненем, кайнатамдар, апам атамдар дагы колдошуп, ошол ырда эч каршы эмеспиз. Себеби муну менен нан табасыңар, бул эч кандай арам жол менен тапкан жоксуңар деп. Кудайга шүгүр. Аябай түшүнүктүү адамдар. Ошо Кудайдан тиленсең ошону берет экен. Кудайым ошодон мен тиленгем аябай. Ошо кайненем, кайнатамдар аябай жакшы адам болуп, анан жолдошум менин чыгармачылыгымды колдосо экен деп. Ошондой эле болуп калды, Кудайга шүгүр. Келиңиз анда дагы бир чыгарма сураналы. Өзүңүзгө жаккан бир чыгарманы. Ашыгымды да берейин. Мен да сени сагынам,
Sen izdep күндө жалынам, бакытым гүлүм жан эргем, өзүңдү сүйүп сагынамын, караның эңсеп кагылам, кайсы күнү сага кабыламын ай, кабыламын ай. Көзөрүң нурдан тараган, көңүлүм сенсиң самаган, көрүнбөй калсаң садагам, санага батып сагынамын, ашыктык отун арнаган, айта албай бир сага кабыламын ай, каламын ай. Диридей дей дей диридей, диридей дей дей диридей, диридей дей дей диридей, диридей дей дей диридей, диридей дей дей диридей. Бали, азаматсыз диридей деп жүрөктөрдү элжиреп салдыңыз. Анан Саадат тоюңуздарда өкүл атаңыздар ошо белгилүү ырчы Эрлан Андашев болду. Буга чейин дагы Эрлан Андашевдин ырларын бир нече жолу ырдап чыккансыз. Негизи эле чыгармачылыкта баалаган инсандарыңыздын бири окшойт. Ооба, негизи ошо өкүл атамдын ошо жаралып чыккан ырлары менин үнүмө аябай туп келишет да. Атам да бир башкача стилдерди айт. Мен өзүмдүн стилимде фольклордук жаатта кылып ырдап коем. Ошон үчүн эле элге таанымал болуп кеттим го дейм. Негизи ошо Ашыгым деген ыр менен жакшы таанымал болдум. Негизи эле башында профессионалдуу ырдап чыгарда өкүл атамдын Уяласың го деген ыры менен чыккам. Андан кийин мен сени сүйбөс болдум деген ыры менен чыктым. Андан кийин Ашыгымга өттүм, Ооба билем деген ырын ырдадым. Ошо атамдын ар бир ыры жагат мага. Анын ошо ырларын ырдап чыкканда атаңыз тараптан кандай комментарийлер айтылды? Ай, молодец. Ооба, негизи ошо биринчи профессионалдуу кылып жана эле жогоруда айткандай, Уяласың го ырдап чыкканда мен ойлогон эмесмин ушунча ошо Уяласың го менен кат чыгып кетем, анан Ашыгым менен кат чыгып кетем деп ойлогон эмесмин. Ырдап эле киргизип, Эрлан Андашевди ошо байке деп сыйлачумун аябай. Бирок оюмда бар болчу, өкүл ата болуп калса, эми качан ким тиймей элем деп коюп жүрөргөм да. Анан элдер жазып башташты. Өкүл ата кылып кой, сен ушунун арты менен чыгып атасың деп. Эч жашырбайм. Ооба, атамдын арты менен чыктым. Эгерде атамдын ырлары болбогондо, билбейм кандай ырдап чыкмакмын. Атам ошо эме кылып башында киргизди. Мен анда турмушка чыга элек болчумун, жаңы чыгармачылыкка жаңы киришип. Ошо Уяласың гону киргизгенде, ал да өзүнүн баракчасына киргизип коюптур. Ошо менин ошол жылдын рекордун ошол карындашым, Садат карындашым кылды деп. Мен отметка кылып коюптур. Анан подписчиктер аябай көп болуп, анан ошол темирди ысык кезинде чаптым дагы көп чыгара бердим, анан ошо менен элдин алдына таанылдым. Албетте, мына ушундай талыкпаган эмгектин арты менен ийгилик жаралат деген дагы ушул болуш керек. Азаматсыз дагы да ийгилик. Анан өкүл атаңыздар тоюңуздарга келе албады, тилекке каршы Америкада болгондуктан алдыда бир балким дуэт ырдап чыгайын деген пландарыңыздар бар, Үнүңүздөр дагы аябай бири-бирине дал келишет да? Ооба, үнүбүз негизи көп айтышат, дал келишет деп эми аны убакыт көргөзөт. Шеф не дейт? Шеф айткандай болот. Биринчи андан сураш керек. Жолдошум каршы деле болбосо керек, эми ал убакыт көргөзөт. Бирок менин кыялымда бар да, ошо өкүл атам менен бир ырды ырдап коюу менин ниетимде бар. Элдердин баары тең эле айта беришет, ошо эме деп Эрлан Андашев менен бир ырдап кой, Кыргызстанга келгенде бир ырдап койгула деп. Анан макул деп жазып коем. Көп элдер жазышат. Ошол. Анан мына көп элдер жазышат деп калдыңыз да, эми элдин оозунда элек жок деп коет го, жакшы жазганы бар, жаман жазганы бар. Негизи эле аткарган чыгармаларыңызга, комментарийлерде кандай реакция кыласыз? Мисалы, жакшы жазганы бар, жаман жазганы бар, ар бирин окуп чыгасызбы? Мен үй-бүлөмө киришип, мындай ар кандай комментарийлер жазып, Саат мурда мындай болчу, анан деп адилетке деле ушинче жазгандар болот экен. Жолдошум ал нерсе көп көңүл бурбайт. Эй деп кот. Анда көңүл бурсаң, дана психбольницада жатып жинде болосуң дейт. Баары биякта калат да, жүрөктө калып калат. Эл сөз менен көңүлдү, жүрөктү оорутуп коет экен. Чыгармачылыгыма каалагандай сүйлөй берсиң, үнү эркектей деп айтышат.
жакшы ирдей албайт, вокал жетишпейт деп айтышат. Эми болгон нерсени айтышат, макул дейм. Бирок мен үй бүлөмө эч киришпей эле коюшса ошо жакшы болмок. Анан Саадат шоу-бизнес тармагында дагы Эрлан Андашевден тышкары, өкүл атаңыздан тышкары дагы кайсыл ырчылардын чыгармачылыгын баалайсыз? Негизи эле мен өзү баардык ырчыларды жакшы көрөм чын. Баардык ырчыларга саламым түз. Мындай бөлүп жарып андай жок. Бир чыгармачыл болуп, бир баарыбыз бир коллега болуп жаткандан кийин буюрса эч ким менен мынтип бөлүшүп жарышкым келбейт. Эң жаккандардан мага эми илгерки ырчылар жагат. Баары бир жүрөктө эски ырлар жагат. Кишимжан Жаншалиева эжебиздин ырларын аябай жакшы көрүп алгам. Ал да ушинтип комуз менен эле мындай акырын эле ырдап коет, бирок ошол акын эле ырдап койгон ырды дагы изденип, ушул ырды жаттап, сөзүн жазыш деле бир чоң бир мээнет турат. Дагы кайсы ырчылар жагат. Сыймык Бешекеев байкебиздин ырларын аябай жакшы көрүп алгам. Атам обязательно. Өкүл атам. Ошо эски муундагы ырларды, фольклор жаатындагы комуз менен ырларды мен аябай жакшы көрүп алгам. Бирок элдер эстрада жагынан мени окусу келет экен. Мен ошо эки жакты тең бирдей алып кетким келет буюрса. Буюрса, максаттарыңызга жетиңиз. Анан келиңиз Саадат, дагы бир чыгарма сураналы сизден. Кайсыны? Кайсыл өзүңүзгө жаккан бир чыгарма, балким башка тилде ырдап бересиз. Казакча ырдап берейин анда. Махаббат багындагы сайраган булбул эдим. Сол бактагы кызыл гүлдерден тандаганым сен эдиң. Сайрайын булбул болуп, жаныма сен келгенде, сагынарсың әнімді тыңдап, капа болма сүйген жаным. Барылмадым касыңа, бара алмадым, тоя алмадым жүзіңе жаным, карап тоя алмадым. Барылмадым касыңа, бара алмадым, тоя алмадым жүзіңе жаным, карап тоя алмадым. Азаматсыз. Анан спонсорлор чыгып атабы сизге? Продюсерлик кылып берейин, алып чыгайын деп. Мурда болгон, продюсерлик кылып берейин анан депчи. Бирок мен өзүм жолдошум менен менеджерим. Той топурлардын баары тең ушу жолдошум аркылуу чечишет. Инстаграмдан рекламалар түшөт, ал жакты мен өзүм чечем. Спонсорство деген кандай эми азыркы Кыргызстанда мен жакшы билем. Шоу бизнесте спонсорство болгондо орусча айтканда даш-надаш болушат да, баары тең эле мындай алыш бериш болушат да. Андай кылып кереги жок. Андай антип ырдап чыкпай эле койдум мен. Өзүмдүн күчүм менен эле акырындан талыкпаган эмгек менен тепкичтеп буюрса жетебиз. Бат күйгөн бат өчөт болгум келбейт да. Негизи азыркы учурда сиз сыяктуу интернетке мына ушул кавер тартып чыгаргандар көп да. Кыргызстанда көбөйүп келатат. Анын ортоңуздарда бир атаандашуу, моуну чыгарып коюптур, эми мен аны ырдабашым керек, же болбосо мунуку аябай көп болуп кеттир көрүүчүлөрү, мен дагы башкасын чыгарышым керек деген сыяктуу атаандашуу болобу ортоңуздарда? Баары бир болот. Эч жашырбай эле коеюн, бул жөнүндө ар бир адамдын өзүнүн ичинде бир баары бир негатив болот экен. Бирок кандай десем, мен өзүм менен чыгып келген, мындай тең болуп чыгып келген ырчылар, Кудай буйруса, мисалы Нурила, Мадина деген ырчы кыздар, мен өзүмдүн курбу кыздарым. Наоборот, бири-бирибизге поддержка берип, тигин ырдап, муну ырдап деп турам. Мен мисалы үчүн алар да эле мага ошондой мамиле кылышат. Эми жакында биз атаандашуу болбой, сындашпай, сыйлашкан достордон болобу, Кудай буйруса. Сындашып отургандан эч пайда жок. Кайрадан биз бири-бирибизге поддержка берсек, ынтымагыбызды эч ким бузбаса экен деп тиленем. Чыгармачылыктагы мен досторум, Кудайга шүгүр, чыкты. Жакында жаңы чыккан Нурайым, Акыл нуру деп чыкты. Ал мен өзүмдүн сестренкам болот, эжеке деп турат. Мисалы жакшы ушинтип атаандаш болбой,
бирок алар ырдаган ырды мен ырдабайм. Анан Саадат, сиздерге окшоп кыргыз эли негизи таланттарга бай да. Канча таланттар катылып жүрөт чыга элек коомчулукка. Анан өзүңүз теңдүү же жаңы муунга кандай кеңештериңиз берет элеңиз? Сиздер сыяктуу мына ушинтип коомчулукка өзүнүн эмгеги, өзүнүн аракети менен таанылыш үчүн алар эмне кылыш керек? Талыкпаган эмгек жана бирөөгө эч качан бирөөнүн артынан чыгам деп эч ойлобой эле коюш керек да. Жардам сурашат, мисалы менденчи. Мен деле убагында жардам сурагам, азыр өкүнөм. Мисалы жардам сурабай эле коюш керек азыркы заманда эч кимден. Азыр адамдар бири-бирине жардам берейин деген деле ойлору жок. Жардам берген күндө деле аны эч ким баалабайт. Адам өзүнүн эмгеги менен чыкса, адам өзүнүн мээнетин кетирип, ошондай кандай десем, ошонун баркын билсе, үзүрү жемиши таттуу болот. Анан Саадат, мен сизди алгачкы жолу көргөндө, сиз жанагы досумма деген ырды ырдап чыкканыңызды көргөм да. Досума беле аты. Адашпасам, ошол жерде аябай берилип, жан дүйнөгүңүз менен аткарганыңызды билем да. Берилгенин себеби ал ырды ырдаганда мен өзүм ушу школьный кезде мен өзүм классташ кызым авариядан каза болуп калган, Айгеримдин классташ кызым. Анан ошол менин эң жакын досум болчу. Анан ал каза болуп кеткенден кийин мен да ушу чыдабай школдон кетип калгам, башка жака көчүп кеткенбиз. Ошол дос кызымды эстеп ырдагам. Жалгыз досум, алыстасың менден сен, жалгызсырап сагынамын сени мен. Бала кезде оюн куруп жүрчү элек, сагындым го элесиңди эселек. Кыйналдым мен, таппай сендей кан досту, өзүң гана меримдүүсүң, тунуксуң. Жашоо татал алып кетти сыздатып. Өз кан досум жүрөк кантип унутсун. Биздин убактыбыз да жыйынтыкталып калды. Саадат, өзүңүздүн алдыдагы пландарыңыз, эмнелерди максат кылып атасыз, кыялдарыңыз тууралуу айтып берсеңиз. Максат, кыял бул эң биринчи өзүмдүн жашоодогу ордумду табуу. Мен өзү бул дүйнөдө киммин деген суроого жооп берүү. Үй бүлөм менен бактылуу жашоо, ата-энебиздин кызматын кылуу, өмүрүбүз өткүчө. Ата-энебизге кандай кызмат кылсак, кийин бизге балдар ошондой кызмат көрсөтүп берет. Ошол ыр клиптер Кудай буйрса да көптөгөн ыр клиптерге күбө болосуздар. Биз эми чыгып келатабыз. Алдыда чыгып келаткан жаштарга дагы ийгилик каалайм. Салымдарыңыз болсо, кыргыз элине жолдоп алсаңыз болот. Сизге эркин микрофон. Бардыгыңыздарды жакшы көрөм. Ошо сиздердин аркаңыздардан менин атым таанылып жатат. Сиздердин аркаңыздардан мен Саадат болуп жатам. Ошол. Чоң рахмат, Саадат. Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге сизге дагы чыгармачылык бийиктиктерди каалайбыз. Буюрса чоң сахналарды багынткан, мыкты бир Саадат деген үңгүрөгөн ат менен эскере турган ырчылардан болуңуз. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушинтип бизге берилген убакыттагы жыйынтыкталып калды. Бүгүн биздин студиябыздын коногу жаш талант интернет жылдызы Саадат болду. Келерки берүүгө чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.